Кутмантаң барыбызга кут болсун ардактуу телекөрүүчүлөр. Сиз көрүп жаткан Ала-Тоо24 каналынын иш-илгери программасы өз ишин баштап, ишиңиздин илгери болушун каалайт. Жаңырган жаңы күн барыбызга ийгиликтүү жана жагымдуу маалыматтар менен коштолгон күн болсун. Кызматта мен Тутан Мелисов алдыдагы 3 саат аралыгында бирге болуп өлкөдө болуп жаткан урушумдуу маселелердин тегерегинде атайын адистер менен дал ушул студияда маек курабыз. Айтсак, учурда дүйнөгө кеңири тарап жаткан коронавирус илдетинен күч алып жатканына 1 жылдан ашык убакыт болду. Бул аралык ичинде аталган ооруга каршы вакцинаны бир катар өлкөлөр иштеп чыгып, аны дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дагы көзөмөлгө алып, айрымдарын колдонууга уруксат берген. Ошол эле учурда америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech иштеп чыккан коронавирус вакцинасы АКШнын 145 шаарына жеткирилген. Ушундан кийин дароо жапырт эмдөө башталган. Өткөн аптанын жума күнү азык-түлүк жана медициналык каражаттардын сапатын текшерген департамент чукул чечими менен коронавируска каршы вакцинаны колдонууга уруксат берди. А мунун алдында ушул эле вакцинанын Британия жана Канада сыяктуу бир катар өлкөлөр тастыктаган. Бүгүнкү күнү биз дал ушул эмдөөнүн оң жана терс жактары тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын коногу эпидемиолог Азим Кыргызбаев. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Биз жогоруда сөз кылгандай эле, учурда коронавирус илдетинин күч алганына, пайда болгонуна 1 жылдан ашык убакыт болду. Бул аралыкта мына жакында эле ушул вакцина салуу боюнча чечимдер чыгып, бир катар Европа өлкөлөрү да ушулга каршы вакциналарын дагы даярдады. Бүгүнкү күнү биз бир эле ушул коронавируска эмес, негизи эле эмдөө боюнча сөз кылалы деп турабыз. Ушул кайсыл оорулар үчүн пайдалуу вакциналар бар, ушул боюнча токтолсоңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде 12 инфекцияга каршы жугуштуу ооруларга бул вакцина менен башкаратуучу жугуштуу ооруларга каршы эмдөө жасайбыз. Биз бул календар менен биздин эмдөө календарыбыз бул 2020-жылы бекитилди. Бул календарда биз болсо мисалы айта кетсек, гепатит Б-га каршы, туберкулезга каршы, диссеминированный туберкулез деп коебуз, ошого каршы, менингококк, пневмония, жана жаңы биз 2019-жылы жаңы вакцина киргизгенбиз, ротавирус деп, бул ич өткөккө каршы, жана ротавирус аркылуу чакырылатырчу ич өткөккө каршы жаңы вакцинаны киргиздик. Бул менен дүйнө жүзү боюнча 5 жашка чейинки балдар жабыркайт, жана 5 жашка чейинки балдар көбүнчө ушул жугуштуу оорудан көп жабыркашат жана кайтыш болуп калышат. Биз ошон үчүн биз буну киргиздик. Азыр буюрса биздин Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында бул жасалып жатат жана эмдөө жакшы кабыл алынды. Дагы кененирээк эгер айта кетсек, биздин сайтка да кирсеңиздер, бизде дагы толук маалыматтарды бере алабыз. Жана биз горячий линия дегендерди ачканбыз, бизге чалышат, жазышса дагы болот. Биз ушу эмдөө тууралуу бүт кененирээк маалыматты беребиз. Ошондой эле бул көбүнчөсү дагы айтышат, бизге алып келген эмдөөлөр, мисалы вакциналар мындай сапатына дагы көп көңүл бурушат да, ошо начар эмеспи деп. Жок, бул биздин вакциналар бүт GMP сертификат аркылуу алып келген вакциналар болуп эсептелинет. Жана биз буну бекер таратканыбыз менен, бирок биздин республика бул деген 80 миллиондон да ашын сомду сарптайбыз вакцинага. Жакшы, эми ушул вакциналардын алуу мөөнөтү да бар да. Аларды качан, кайсы убакта эмдөө жүргүзүлөт? Ооба, бизде бул алуу мөөнөтү бул обязательно бар. Жана бул алуу мөөнөтүнөн убагы менен алып туруш керек да. Эмнеге деген кезде биз буну жөн эле бул мөөнөттөрдү коюп койгон эмеспиз. Биз болсо бул вакцинанын кээ бир вакциналарды мисалы кайталап алышат да. Бул эмнеге деген кезде бул иммунитетке эске салып туруш үчүн. Ошон үчүн кайталап алышат. Ошон үчүн дагы биз мөөнөттөрдү коюп койгонбуз. Мисалы айта кетсек, эң биринчи вакцина бул төрөлгөндө 24 сааттын ичинде сайылат. Бул БЦЖ менен гепатит Б-га каршы. Андан соң уже 2 айында, 3,5 айында, 5 айында, 1 жашында деп кете берет. 6 жаш, 16 жаш болуп, уже 16 жаштан кийин биз уже ар бир 10 жыл сайын, мисалы 16, 26, 36 депчи, ошентип сайылып эмдөө жасайбыз.
көбүнчөлөр дагы мисалы 16 жаштан кийин биздики мындай болуп атат, внутренний жана внешний миграция деп коет эмеспи, ошого байланыштуу болуп көбүнчө ул адамдар унутуп калышат, албай калышат, же биздин медициналык кызматкерлер үйүнө барып чакырса үйүндө жок болуп калат, уже башка жерге көчүп кеткен болуп калат да. Биздин Кыргызстан ичи аркылуу эле көчүп кетсе дагы көбүнчөлөр маалыматы жок, ошо каяка көчсө дагы жергиликтүү ошо жакын жерге поликлиникага барып учетко туруп ошол жерден бекер эмдөө алат дегенде бизде маалыматы жок болуп атат да. Түшүнүктүү. Эми ушул эмдөөнү баягы ар бир жаран милдеттүү эмес да. Мисалы мурунку учурларда баягы ар бир жаран ушуну баягы эмдөөнү алып турса, кийинчерээк бул эмдөөдөн баш тарткандар дагы учур болду, анын зыяны болот экен деген сыяктуучу. Эми эгер ушул вакцинаны албай койсо, анда эмне болот? Эгерде бул вакцинаны албай койсо, бул биз мурун кийин уже унутуп калган, китеп жүзүндө жүрүп калган бул жугуштуу оорулар кайра кайтып келет да. Эгер алыс өтпөй эле карасак, мисалы 2015-жыл, 2018-2019 жылдары карасак, кори инфекциясы, кызамык инфекциясы аябай күч алды. Баш тарткан үй бүлөлөрдүн арасында көп жабыркагандар болду, ымыркайлар кайтыш болду. Биз мисалы бул көрдөн биздин медиктер жардам бере алат экен да, убагы менен эме кайрылсачы. Бирок дагы коркунучтуу оорулар бар да. Ушул мөөнөт убакыт аз болуп калат да, ушу медиктерге жардам бере албай дагы калышат. Ошол биз уже унутуп калган оорулар кайра келет. Мисалы алар дифтериядан биз мисалы биздин республикада 94-97 жылдары болгондо вспышка болгон. А бул дифтерия эч кимди күтпөйт. Мындан уже летальный исход деп коебуз, бул көп болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан бул убагы менен алыш керек. Жана алыс өтпөй эле мисалы азыр ковидке каршы элдин баары вакцина издеп жатат. Эгер биз албасак ушундай биз ситуацияга түшүп калышыбыз мүмкүн да. Биз ошондуктан бул 12 жугуштуу ооруга каршы биз вакциналарды, точнее эмдөө жасап жатабыз да. Ошондуктан убагы менен алып туруш зарыл. Түшүнүктүү. Эми жогоруда айткандай эле биз алдыда ушул коронавируска каршы эмдөө тууралуу сөз кылалы. Мына биз жогоруда айтып өттүк. Ушул Европа өлкөлөрүндө массалык баягы эмдөө башталды. Ал эми бизде өлкөдө ошол чыккан ошол эле Pfizer, ошол эле Россиянын BioNTech компаниялары менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деген маалыматтар бар. Ушул боюнча дагы бир аз токтолсоңуз. Бизде азыр мисалы дүйнө жүзүндө бир канча эле вакцина азыр мисалы 3-чү этабына келип атат да. Вакцина ковидке каршы вакцина көп чыгып атат, бирок көбүнчөсү бул этаптан өтпөй калып атат да. Анан ошондуктан биздин өлкө бул 100 канча өлкөнүн эсебине кирип, биздики COVAX деген механизм менен азыр ошо COVAX деген механизмге кирдик. Бул COVAX механизми бул эң ыңгайлуу, эң натыйжалуу болгон, баасына да жакшыраак болгон вакцинаны тандоо. Мындай жалпак тил менен айтканда, биз ошол механизмге кирип, азыр ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Буюрса азыр мисалы уже где-то февральдан баштап же болбосо марттан баштап бизге портфолио беришет. Портфолио дегенде бул ар бир мисалы канча бир вакцина өтсө, 3 вакцина өтсө, 3 вакцинанын портфолиосун беришет. Бул вакцинанын көлөмү мындай, натыйжалуулугу мындай, мынча клиникалык испытаниядан өттү. Ошондон тандасаңыздар болот да. Биз бул механизмге киргенибиз бул өтө жакшы. Неге дегенде биз качественный вакцина ала алабыз. Сертификаты бар вакцина ала алабыз. Биздин жаранда коркпой эле эмдей берсе болот да. Ошондуктан жана бул механизм COVAX дегенде, бул COVAX'ын ичинде аябай көп нерсе камтыган. Биз болсо халадовый рецепт деп коебуз. Бул аябай өтө маанилүү. Музаткыч чынжыры деп коебуз. Өтө маанилүү биринчиден. Анткени деген өзүңүздөр билесиздер, бул вакцина бул +2-ден +8-ге чейин болушат. Жана азыр айтылып атат, бул ковидный вакцина бул деген ультра минусовой температурада өтүшат да. -40, -60ка чейин. Биз ошол халадовый рецепттин натыйжалуулугун жана ошону биз көтөрө алабыз, көтөрө албайбыз. Биз ошону азыр эсептеп атабыз. Канча холодильный оборудование керек, канча кайсы жерде жок, кайсы жерде бар, ошону азыр биз эсептеп көрүп, андан кийин уже портфолиону берсе, биз ошого жараша уже иш алып барабыз. Бул механизм COVAX деген бул мисалы биз мурун кийин берки вакциналар уже бизде көнүп калган, уже механизмибиз бар.
каякта кандай холодильник бар, кандай кылып апарып берсек болот деп бүт транспортировкасынан бери бүт уже бизге уже жазылган да, биз мына СОП аркылуу биз ошо менен иштейбиз. А бул ковидный вакцина бул жаңы чыгып аткан вакцина жана өтө маанилүү болуп атпайбы? Жана бул температурага да башкача керек болуп атат да, башкача температурачы. Ошондуктан биз бунун үстүндө аябай иштеп жатабыз. Биздин министрлик тараптан рабочий группалар түзүлгөн. Бул кандай десем, аябай маанилүү болгондуктан биз кылдаттык менен иштеп атабыз. Анткени деген ар кандай сөздөр кетип атпайбы? Кээ бирлер мисалы интернетке ар кандайлар жарыялап атышат, ковидный вакцина алгандан кийин ар кандай учурлар болуп атат. Биз ошондой учурлар болбош үчүн биз буну карап атабыз. Жакшы, өзүңүз жогоруда айтып өттүңүз, бул чындыгында жаңы вакцина. Буга чейин ошол 2019 жылдын декабрь айында чыккан коронавирус илдети дагы жаңы болду. Бул кандай оору экени дагы алгач белгисиз болуп турду. Андан кийин вакцина чыгып, мына азыркы учурларда вакцина чыгып атканы айтылып атат. Эми ушул вакциналар аларда эгер буюрса ушул алып келүү иштери ийгиликтүү жүрүп калса, биздин жарандар эмнелерге көңүл буруш керек? Биздин жарандар ошондо бул ар бир вакцинаны аларда бул адам ошол кезде оорубаш керек да, ошол учурда оорубаш керек. Ошол учурда температурасы жок болуш керек. Кээ бирлер мисалы унутуп калышат, температура болушат, анан жара понижающий дегендерди ичип коюштуруп барышат, анан вакцинаны алганда реакция болуп кетет да. Ошо температура болуш керек. Ошол момент сасыктоо менен же дагы бир башка оору менен оорубаш керек. Дени сак болгон кезде анан барып эмдесе болот. Жана кээ бирлер мисалы ковид учурунда ооруп аткан ушундай болуп калышы мүмкүн да, ооруп аткан учурда барып туруп мага сай дегендер да болот да. Андай дагы болбойт. Бул толук клинический выздоровление деп коет. Ошондон кийин анан эмдесе болуп калат. Жана последний раз мисалы качан ошол ковид менен ооруган адам менен катнашта болду эле, кандай сүйлөшүп отуруп эле эмне болду эле, ошону карап туруп анан барыш керек. Ошол эң маанилүү ошолор. Жана эч качан ошол поликлиникаларга барган кезде жашырбай айтыш керек, эмне болуп ооруган, качан ооруган, кандай болуп ошол течение өткөнүнчү. Толук маалымат берсе, бул ошого жараша биздин медиктер вакцинага уруксат беришет. Эми ушул вакцинаны аларда даярдык көрүш керекпи, жарандар? Алдын ала даярдык көрүш керек. Биринчиден өзүн эмоционально даярдаш керек. Кээ бирлер азыр уже бизде мисалы интернет аябай өнүккөн жана свободный формада колдонулат да. Анан ар кандай недостоверный информацияларды интернетке жөн эле киргизип коюп атышат да. Аларды көрүп коркуп, бул ковидти чото мен дагы бир жанагындай клинический испытание жасаганчат, биз болсо эме мындай анча шумдук өлкө эмеспиз деп анан ошондой коркуп баргандар болушу мүмкүн да. Андай коркпош керек. Биз бул механизм ковакс аркылуу алып келип атабыз, жана бул натыйжалуулугун карап туруп келип атабыз. Ошондуктан коркпой, үркпөй эле барып өзүңүздөр эмоционально даярдап туруп анан барып алыш керек да. Жакшы, эми соңку суроо болсун. Бүгүн эмдөө тууралуу сөз кылдык. Ушул эмдөөнүн пайдасы жана зыяны тууралуу дагы тотоп кетсеңиз. Эмдөөнүн пайдасы бул мен өйдө эле айтып өткөндөй эле, биз унутуп калган оорулар кайра кайтып келиши да. Эгер алар кайтып келсе, бизде азыр бул ковидтен да жаман болуп калышы мүмкүн да. Анткени китеп бетинде эле жүрөт аларчы. Көбүнчө азыркы мен курактуу же менден бир 3-4 жаш улуулар ал ооруларды көргөн эмес, биз китептен эле окуганбыз. Ошолор кайра кайтып келиши мүмкүн да. Эмдөөнүн жамандыгы бул кандай десем, бул албай койгон эле жамандыгы, убагында алыш керек. Чоң рахмат сизге. Келип маек уруп бергениңиз үчүн рахматыбызды айталы. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Рахмат, саламатта болуңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда эпидемиолог Азим Кыргызбаев менен эмдөө тууралуу сөз кылдык. Албетте эмдөөнү сөзсүз түрдө алуу милдет эмес, бирок аны алуу ар бир жарандын өз эрки десек дагы туура болот го. Ал эми маалымат катары айтсак, бүгүнкү күндө дүйнөдө коронавирус менен ооругандардын саны 90 миллионго чамалап калды.
Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча оору кеңири тараган 5 алдыңкы өлкө АКШ, Индия, Бразилия, Орусия жана Франция. Дал ушул оорунун жайылышын алдын алып, ар бирибиз санитардык эрежелерди туура сактап, бет кап тагынууну дагы болсо эстен чыгарбайлы. Сиз көрүп жаткан Ала-Тоо 24 каналынын иш илгери программасы. Биз менен бирге болуңуз.